Саламатсызбы мекендеш? Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Бул подкастынын 5-чыгарылышы. Жаздын келиши менен кайсы аймакта жашоого курулуш иштери башталат эмеспи? Үй куруу, терезе салуу, короо куруу жана замандын талабына ылайык ремонт дегендей. Мындай кызматтарды көрсөтүп келген уста, уюштуруучу Кулан айылынын тургуну Чыңгыз менен маектештик. Маектешим көпкөлдүү таланттын ээси болуп алгандыгынын бирден бир себеби үй бүлө багуу болгон экен. Журда айылдаштарынын пластик терезелерин салып кызмат кылат. Мындан аркы кепти коногубуз менен болгон Маек Булатын. Мен атым Чыңгыз, Кулан айылында туулуп өскөм. Айылда 1979-жылы төрөлгөм. Орто окуу жайда окуганбыз. Ошо окуу жайда окуп бүткөндөн кийин Дыйкан чарбага тарап, ошол Дыйкан чарбадан мал бактык биринчисинде. Андан кийин үйлөндүк дегендей. Үйлөнгөндөн кийин өзүнчө күн булатып, өзүнчө жашоо планчы керек болуп калды. Ошондон эсебинен арендикнен стройкадан иштеп жүрүп анан Якутияга, Россияга кетип, Якутияда, Россияда жүрдүк, бир жыл ошол жактан кафел коюп, психолог коюп, үйдү Кудайга аманат деп бир жыл ошол жака барып бир жыл иштеп келдик. Үйчү жакшы. Аяктан үйрөнүп келип, андан кийин болбой эле 2 жакка чыгып койнолган жаныбыз Казакстанга бардык, Астанага. Аякта дагы бир жыл жүрдүк. Бир жыл жүрүп, дос балдарым менен, чогуу иштешкен балдарым менен бир жыл жүрүп, ошо Алматыда жүрдүк, Астанада жүрүп келдик. Андан кийин Самарага барып келдик. Самарага да бир жылга чейин барып келдик. Анан кийин 2 жакта жүрүп, битке топтогон акчаңа мал салып урап, анан үйдө эле бололу деп азыр айылдан жумуш ордун ачып, пластик цех ачкам. Ошондон кичине болсо да киреше таап, заказ алып жасайбыз. Пластикти өзүңүз эле үйрөнүп алдыңызбы же атай окуулар бар? Жок, мен бул пластикти атайын үйрөнөм деп шаардан барып 1 ай иштеп келгем. Иштеп келип, андан кийин үйгө мал сатып, немесин баарын алгандан кийин өзүбүз эле иштеп калдык. Анан шаардан дагы иштеп жүргөн деген бала бар болчу, ошол болуп пластикте иштеп жүрүп, чогуу иштедик экөө башында. Чогуу иштеп жүрүп андан кийин иштеттим өзүм эле. Анан дагы айылда ошол Ташкоордо ачып алганбыз эки. Ташкоордо элдердиги күзүндө заказ алабыз дегендей той топур бышырып беребиз Ташкоордон. Азыр учурда 4 балам бар, эркек, 1 кыз. Үйүрсө жакшы. Пластик дагы жасайсыз, анан ошо заказды кимдер берет? Заказды ошо айыл ичиндеги тургундар эле берет. Учкундан берип калышат андасам да. Кээ бирде кесиптен берип калышат, атпаш кесиптен айылдан. Жайдын күнү основной жайдын күнү жасайбыз. Жайдын күнү азыр уже сезон башталып, ошо жаза баштадык. Анан баасы кандай болот? Баасы эми шаар баасында десек деле болот, бирок андан кичине кымбатыраак болуп калат. Анткени шаардан материалдын бар шаарда айнек алып келиш керек. Пластик алып келиш керек, анын жол киргизи бар дегендей бир кымбатыраак болот. Анан көбүнчөсү ошонун баасына тең материалына жараша болот. Материалдын түрү менен азыр турецкий бар, китайский бар, российский бар, 5 камералуу, 3 камералуу деп бөлүнөт. Булардын ошол материалына жараша болот. Материалына жараша канча материал кымбат болсо ошончолук квадраты кымбат кете берет. Анан сиз ошо пластиктерди жасайм дейсиз, дагы эмне иштерди кыласыз? Мисалы, пластик сезонный эле жумуш болуп калат. Сезонный жумуш болуп калат. Анан кыштын күнү мал байлатабыз. Үйдө ошол неме жасап алган, паркорн мал байлатып, ошол мал сатып, анан кыштын күнү жана эт кескен установа алганбыз, эт кесебиз. Андан сырткары Ташкоордо жасайбыз. Андан сырткары анча заказдар болуп калса, евро жасап алабыз. Ушу кесиптин баарын сиз өзүңүз кантип үйрөнүп алдыңыз? Баарын камтып кетет экенсиз. Пескоблок жасай коем дедиңиз, швах швайм, евро жазайм, жана кафель коем деп атасыз. Шунун баарын кантип мындай өздөштүрүп кеттиңиз? Мен бул биринчиден баягы кезде жокчулуктун айла жок үйрөнгөнбүз. Экинчиден баягы бул көңүл бурган киши кичине шыгы болсо үйрөнөт баарын тең. Көңүл буруш керек жакшылап. Көңүл буруп, биз ошол үйрөнөбүз деп Якутияда кафелди үйрөндүк, анан тияктан үйрөндүк дегендей. Анан бул колунда кичине шыгы болсо, анан көңүл буруп жакшылап конт коюп жазса эле жаза алат. Ошентип үйрөнүп кеттим баарын тең. Үйрсө. Ошо кээ бирде айтат го, бул талант деп, анан кээ бирөө үйрөнүп, кээ бирөө болсо эме атасы жасаган же мындай ушундай бирөөдөн өттүбү деген дагы. Эми биздин деле чоң атабыз өтүкчү болуптур. Ошондон балким ошондон болду. Балким эми таланттан болду. Анан эмгектен болот бул. Баягы өнөрлүү адамдар айтып коет го 20% өзүнүн эмесинен, анан 80% эмгектен болот деп. Анан эми ошол
бул эмгек кылып ошо жака баргандан кийин бир нерсе үйрөнөйүн деп барасың да бир жака. Анан элдин артта калбайын деп жанталашып иште ошо эмгек кылып атып үйрөндүк. Ушу сыртта жүргөн күндөрүңүздөн эстесең кандай кызыктуу окуялар болду, эсте калган окуялар болобу? Сыртта жүргөндө көп эле күндөр өттү. Эми кандай десем, эми аяктан сыртта жүргөндө кээ бирде ачка болосуң, ток болосуң, кээ бирде алданасың дегендей. Мисалы үчүн көбүнчө Россияда жүргөндө деле, Казакстанда жүргөндө деле милицияга түшөсүң. Көп эле милициядан качкан күндөр болду. Алар иштеп аткан жерге чейин келишет да. Эми аякта эстеп отурсаң аябай эле көп кызыктуу окуялар бар. Аяктан ошо чогуу бир жерден оммол болуп чогуу кетсең, ошо ар бирибиз дежурный болуп ошо чогуу тамак ичип, чогуу жашап, чогуу туруп көп эле нерселер өттү баштан эми. Анан ошо кайтып келген себеби эмне болду? Менимче шаар айылга караганда аякта акча көбүрөөк табылат болуш керек. Ошон үчүн сырт жакка көп. Жок, эми алда деле акча көп табылбайт. Просто деген аякта акчаң чогулат да. Бир жылдап жүрсөң чогулат, же болбосо акча тапканыңды салып ийесиң. Бияктан деле ошентип тапса болот. Бияктан даже андан көп тапса болот. Тегиси жакшы табылат. Бир жерден айылда биз өзүбүздүн жумуш болот. Бияка кетесиң, бияка кетесиң, баягы сырттагыдай тынбай иштебейсиң да. Бияктан 12 саат, 15 саат тынбай иштейсиң. Эртең менен саат 8тен кечки саат 8ге чейин тынбай иштетет. Анан айылдан ошентип иштей турган болсоң, андан да көп акча табыш мүмкүн да, шаардан да. Анан келген себебибиз үйдө биякта семья болсо, семьяңда жүргөндө сагынасың. Анан семьяңда тыштап кетип оюнчук эмес. Анан үй биякта шарт болуп турса, сыртта жүргөндөн көрө үйүң жакшы үйдөн, ошон үчүн шарт түзүп алып дейт деп атабыз. Азыр учурда сизге жардамчы ким? Учурда балдардын жардамчы. Эгерде көбүрөөк жумуш болуп баратса, бияктан таанышып, биякта дос балдардын чакыра калам. Азыр балдардын жардам берет. Основной балдардын 10 класс болуп калып атат, чоңой класс. Мындай ошолор жардам берет. Анан бире эмени көрдүм, бакты. Кыз бак кандай? Бул бакты биз илгери ошо Алматыда иштеп жүргөндө биз азыр деле тааныт элдин бар Күлбаев деп президенттин үй баласына кафе койгонбуз бир жыл ошол жакта Алматыда барып келип иштеп. Анан ал аябай бай, анан аяк жактан ошондой бак сактарды алып келип, короче чөлдү токой кылганда ошол жерге там салдырып, анан кийин бир күнү эшин алымга дагы бирөө багып келип койду. Айдын күнү пальма болуп өсүп, анан политикага кетип бараткан жакта болду. Анан нары өтүп берет. Бул эмне деген бак болду экен деп өтүп кетчү. Анан кийин ошентип жүрдүк, барып келип жүрдүк. Анан кыш келди. Кыш келгенден кийин жалбырактар түшүп калса эле, көк терек болуп калса болобу. Көрсө көк терек эле ошентип үстүнө тоглоктоп темирден коюп, ийип ошо бутап туруп анан жазап койсо, анан кийин бул жалбырактар өсүп эметкенден кийин жана темирлер же жалбырактын бактын бутагына арасына кирип кеткенде дагы көрүнбөй калат. Анан пальма сыяктуу болуп калат экен да. Анан ошону келгенден кийин ошол жактан ойлоп койгом, жазаш керек экен. Үйгө барганда жасап көрөм деп. Келгенден кийин эле сразу огороддо ошо 2 бак. Анан кийин ошентип жасап баштагам. Буюрса 3 жыл болуп калды. Эми бир 3 жылдан кийин чыкса ойдогудай болуп калат. Пальма болуп калат. Пальма болуп. Муну ушул жактан үйрөнүпсүз, дагы бир кызыктуу ушундай окуяларыңыз айнек десеңиз, айылда деле ушундай кызыктуу окуялар болобу? Мисалы, терезе чыгарасыз да, ошо терезенин баасы. Эми ар кандай адамдар болот. Бул жерден баягы курулушчунуку, анан ушундай устанык деп коетчу. Жыгач уста болобу, темир уста болобу, курулушчу болобу, баарында деген мындай бир баа болбойт. Мисалы үчүн элдер айта берет го, шак канча сомдон шубайсың десе 150 сомдон шубайм деп. Андай эмес, ал курулушчуда деген ар кандай баа болот. Бирок негизи стабилдүү мындай орточо эсеп баа болот. Анан бирок ошого менен эме болот да, бул курулушчулар мындай үн кадырлап тааныш аркылуу болуп сүйлөшкөнгө жараша болот да. Бирөөнүкүн 150ден шубашың мүмкүн, бирөөнүкүн 100 сомдон шубашың мүмкүн, балким бирөөнүкүн 200 сомдон шубашың мүмкүн. Ошол эле бир эле шубактычы. Мисалы үчүн ошондой мындай эме сүйлөшкөнгө жараша болот. Баягы точно могул деген могундай баага деген эме бизде стабилдүү эме болбойт да. Ал өзүнүн хозяин менен кандай сүйлөшөт, ошону тил табышып, анан ошондой болсо анан кийин ар кандай баада азыр немеде дилбой эле мен ойлойм. Жыгач уста деле, темир устаны деле, кээ бирөө сварщиктердин деле бирөөгө кымбатыраак сайт ишти, бирөөгө арзаныраак сайт дегендей. Ошондой ар кандай баа түшүргөн деген болот. Сөз болбой койбойт. Барган деле сразу айтат, мындай эмес белек, тааныш эмес белек, арзандаткыла, антип болсо кээ бирөө кыйналып атты деле арзандаткыла дейт. Антиш керек, мынтиш керек дейт. Анан өзүбүздүн баабызды айтабыз, ал өзүнүн баасын айтат. Нары кетип, бери кетип, ортодон бир баа чыгат. Ошо бир баа менен иштелет да. Бул стабилдүү баа деген жок болот бул эмеде, устада.
кээде ошо мисалы келген кээ бирде айнектериңиз кымбат болуп калышы мүмкүн. Эми андай дагы болот. Кээ бирде мисалы мен жасагандын өзүн жаап араң жаап калышы мүмкүн. Кээ бирде кымбат сүйлөшүп аласың да. Мен айтып атпаймынбы ошо кээ бир кишилер чүр деп атып арзандатып сатат да. Анан аны макул жасайын деп мойнуңа алып алгандан кийин жасап беришиң керек. Анан тияктан баарын тиякпайган жасап бүтүп анан апарып тагып анан мынтип ойлонуп эсептеп көрсөң өз баасына даже андан ылдый да жасап ийген болосуң. Кээ бирде болсо эми бул сүйлөшүп болот деп атпаймынбы? Кээ бири ошентип арзандатып ийгенде чындыгында эле өзүн өзү жакпай калат да. Ошондой ар кандайлар болот. Мен билгеним ушу куланакты түрө кыдырып эле эме кызмат көрсөтөсүз да. Анда ушу нарын өрөөнүнөн да кызмат кыласызбы? Нарын өрөөнүнөн кылып жүрөбүз. Нарын шаарынан көп эле кылдык. Былтыр могу Котурак даладан биз там бүттүрдүк бүттөй бирөөсү менен кошуп. Көбүн Бишкектен кылабыз. Бригадаңыз барбы? Ооба, бригада бар. Канча бала менен? Бригада эми ил бою канча балага чейин десем 10 балага 20 балага чейин түшө берсе болот. Бул өзүнүн жумуштун эмеси жараша. Анан мисалы үчүн мен деле кээ бирде эң көп деген бая нарында спорт залын салганбыз. Ошондо мен тендерден өзүм утуп анан ошо балдарга салдырткан. Ошондо 20 балага чейин иштеткенбиз бригада. Андан кийин азыр мындай чакан мен ошо жумушту карайсың. Ошо көлөмгө жараша 10 бала жетет экенбиз, 5 бала жетет экенбиз дейсиң. Бригададагы балдарды жылга алмаштырып турасыз. Эми ар кандай болот. Баягы эле балдар менен иштеген келет. Эми ал балдардын кээ бирөөсү шарт болбой калат, кээ бирөөсү шаарга кетип калган болот, кээ бирөөсү Россияга кетип калган болот, кээ бирөөсү бөлөк жумуш алып алган болот. Анан кийин көбүнчөсүндө ошо балдар менен тең аракет. Анан кийин эгерде алар жетпей баратса бөлөк балдарды кошосуң. Анан ошо бөлөк балдарды кошкондо мындай кооптуу нерселер жаралабы? Жоопкерчилигин байкабай калышыңыз мүмкүн. Ооба, эми андай болот. Баягы жаңы иштеп аткан бала менен иштесең ошо ар кандай болот. Кээ бирөө жалкоорок болуп чыгып калат, сен жакшы иштеп атсаң, иштебей нары бери басып жүрө беришет. Кээ бирөө билбейт иштекени. Кээ бирөө ошондой болот да, ар кандай болуп калат. Кээ бирөөнү ойлосоң, кээ бирөө аябай жакшы деген бала болуп калат. Ошо ар кандай чыгып калат. Эми балдарды ошо кошкондо карап кошосуң, бирок ошентсе деле баары бир айырмасын билбейсиң да. Негизги өзүңүздүн жумушуңузду мен ушул негизги жумушум деп кайсыны эсептейсиз? Көп тармакта экен. Мен билбейм, ошол чындыгында мен азыр кыштын күнү малда союбуз, мал союуш болуп да иштеп атабыз. Быйыл кышында основной ошол мал сойдук. Күнү алда мал сойгонго да ит бар деп атпаймынбы? Ал дагы жумуш экен, ал деле өзүнчө. Алар ошо үйгө алып келишет малын. Же болбосо тиги үйүнөн барып берип атпайбы, мал кесип берип, союп берип. Жайдын күнү карасаң терезе жасайын дегенде, күздүн күнү карасаң таш кордо жасайм. Анан основной орто жолдон жакшы жумуштар чыгып калса, стройкадан иштеп кетем дегенде чыгса, мен баардык эле кыз болсо керек менимче. Баягы бул терезе жасаган эле жумушун же болбосо таш кордо жасаган жумушун деп айта албайм. Чыгса баягы баардыгы тең эле жумуш болсо керек деген да. Колуңуздан эмне ошол кетет? Эмне жумуш чыгса ошо. Эмне жумуш чыкса эмес, эми карап ошо жакшы баасы чыгып калса, анан же болбосо үйдө бөлөк жумушун жасай бересиң. Основной бирок бул терезе анан таш кордо жана эт сойгондорду болсо бул заказ менен да. Ал орто жолдон жасала берсе жумуш да. Үйдө жумуш жасап атып бирөө эт кесип бере калса барып жасай каласың. Таш кордо деп алып келсе, аны кесинде союп коюп теңен бир 15-20 мүнөт 1 сааттын ичинде жасап берип коесуң, кайта бирөө өзүң жасай бересиң. Таш кордо деп атпайсыз, ошо этти марина айдалат. Анан эмнеге бирөө гүнкө дейт, бирөө духовка дейт. Өзүмдүн гүнкө сыяктуу да, эми гүнкө сыяктуу. Тандыр. Тандыр да. Тандыр мешин бар, ошого эле бышырам. Анан флекада бышырабыз. Эметкенде талап барганда же болбосо кээ бирде бияктан флека деп заказ берип калат, таш кордо. Анан ошо сиз азыр кайсы жумуш болбосун кызмат көрсөтүп келесиз да. Анан ушул өзүңүз бирөөдөн элге кызмат көп кыласыз, анан бирөө сизге кызматты жумшап көрдүңүз беле, өзүңүз акча төлөп. Өзүңүздүн жумушуңузду жасатып көрдүңүз беле деген. Өзүмдүн жумушумду эми кээ бирде жасатып калам, сугартып калам. Анткени мен өзүм бош кой калсам, өзүм бөлөк жакта Бишкекте жүрсөм, иштеп жүрсөм, заказ алып алсам, ал сугат үчүн келбейсиң да бияк. Ошо майда чүйдө шөп тартканга, ошондойлорго акча төлөп иштетесиң, айла чокко, анткени неме кыласың да. Биякта чет жакта жүрсөң, анан биякта калып калганда да болбойт. Сонун ошол, анан стройканы болсо өзүбүз эле кылабыз, баарын тең эле. Жаз күз бош кезде өзүбүздүн майда чүйдөн жасап бүтүрүп алабыз. Ошо сапатка да карашат эмеспи учурдачы? Жасаган учурларда сапаттарын өткөзүп берип деген болот. Эми бул жерден основной эми айылдан жасап аткандан кийин ошо сапаттуу жасаганга аракет кыласың, анткени чоочун жакта болсоң эптеп берип коюп калып калсаң болот, алар эме сапатын көп эмете албайт. Анан айылдан ал сапаты начар болуп
болбаса эртең айтат барып оңдоп бер же болбосо кайта алмаштыр дейт. Ошон үчүн сапатка жакшы караганга аракет кылабыз. Сапатты карайсыз. Эми ушу сиз азыр баардыгын эле жасап өнөр ээси болуп калдыңыздар. Кандай кеңеш бере аласыз жаштарга же өсүп келаткан муунгабы? Эми өсүп келаткан муундарга жаштарга эмне дейсиз? Азыр эмгекчил болуш керек биринчиден. Экинчиден баягы эл бою жумуш жазаарда коркпош керек. Бул жумушту негизи адам баардык элдин баарын эле колунан келет жасаган. Просто коркуп жасабайт да. Жасасам туура эмес болуп калат, же бүтпөй калат, кандай болуп калат деп. Ошо жумуштан биринчиден коркпош керек. Эмгекчил болуп анан ошо эмгекчил болуш керек. Коркпой жасаш керек да, риск айтет керек. Бул негизи основной риск айткенден болот. Баягы билбей туруп эле мындай бирдекени жасап, мындай көңүл коюп жазса, тазалып кетет, андан кийин жаза берет. А көбүнчө киши коркуп эле жасабайт, анан билбейм деп жүрө берет да. Эчтекени билбейм депчи. Анан кээ бирлери көзү жетип турат, билип турат, бирок ошол коркот да, жасагысы келбейт. Жасасам туура эмес болуп калат деп. Мисалы, теткесем деп атасыз, анын деле бир баасы бар. Анын деле баасы, анын деле негизи основной миң сомдон кесебиз. Анан достор болуп калат, тааныш болуп калат, алардын кичине арзандатпайсыңбы дейт. Туугандар болуп калат, алардан кээ бирөөнүн доолобайсың. Дискич машинаны деле сатып келдиң. Ооба, ал дискич машинаны деле 40 сомго сатып келгенбиз. Анын өзүн актайт. Актайт. Бу терезени деле менимче терезе жасап аткан нерсени деле бир оборудованиясы же техникасы бирдекеси бар болуш керек. Ооба. Анан ошону деле сатып алдың. Ооба. Анан актадыбы? Ооба, эми буюрса актайт. Негизи деген бул ил бой нерсени сатып келгенден кийин өзүн актатыш керек биринчиден. Ал актайт. Ал негизи алып келгенден кийин иштетсе эле актайт. А кээ бирөө алып келип алат да иштете албай калат, бирдеме болуп калат да, актабай калат баягы. А бул иштете берсе эле актайт өзүн. Мисалы үчүн азыр эт кескин деле тиги терезе жасаган аппараттын деле өзүн актап бүткөн негизичи. Келгенде эле актап бүтөт. Анан майда чүйдө өзүңө баягы күнүмдүк жашооңо жакшы да, акча табыла берет. Де болгон сизди ким колдойт ушундай идеялерди колдогонду? Ким колдоп турду, же семьяңызбы, же? Эми основной семьяң болуп сүйлөшөсүң, мындай кылып иштетели дейсиң. Мисалы үчүн байнаны иштеткенде деле ошондой кылып иштетели дейсиң. Анан семья эле основной, анан бөлөк деле ошо досторуң болбосо так семьяң эле колдойт. Анан кредит аласың, ошонун эмеси менен еңбеги эме менен алып иштетип атабыз. Ама риск керек деп атасыздар. Кайсы жерде болбосун. Анан ошо мындай күйгөн жериңиз болдубу же болгон жок? Эми билбейм, мен иштеткен иштеримден күйгөн деле жокмун, просто кээ бирден деле андай деле күйгөн жокмун. Эмне үчүн ошо бир багытта кетпей баарын бирдей алып жүрөсүңүз? Эми бул бир багытта кетүүнүн ал деген, мисалы үчүн шаар жеринде болсо бир эле багытта кетсе болот. Анткени деген аякта деген жумуш ошо заказ көп болот. Мисалы үчүн деген шаар жеринде болсо мен жалаң гана пластик терезе эшик жасайын десем, аяктан күнгө заказ болот. Бияктан мен жалаң гана пластик эшик терезе жасайм, анан тигин жасабайм, муну жасабайм деп койсоң, ал күнгө мындай заказ болбойт. Мисалы үчүн шаар жеринде деле күнгө жанагындай кафелерден Ташкордого заказ бериш мүмкүн. Болсо шаар жеринен кафешик болом десең, аяктан күнгө заказ чыгат, кафелге деп. Айылдан болсо бир жылда бир саат чачың кафелге деп, кафешик боло албайсың. Кафе колуңан келген менен анасам деле бир саат. Терезе деле постоянно чыга бербейт. Анда деле жайында чыгат, кыз күз жаз, жай анан күз эле чыгат. Жаз кыш дегендей жумушуң жок каласың дегендей. Анан ошо анчын айыл жеринде ар убакта иштей бериш керек. Кан жумушту иштей берсең ошондой. Рахмат мээңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.